Сыймык Бейшекеев Жубайына: менин тукумумду узартууга 4 жолу өмүрүңдү тобокелге салганың үчүн рахмат сага жан бергем. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бейшекеев Жубайын Нурзада Жусупжанованын туулган күнүнө өзгөчө ыраазычылык жана сүйүүсү менен куттуктады. Сендей жакшыны тагдырлаш кылып кошкон Жараткандын марттыгына шүгүр келтирем. Ата-энемди өз ата-энеңдей ардактаганың үчүн. Менин тукумумду узартууга өмүрүңдү 4 жолу тең наркоз алып, Кесирова тобокелге салган каармандыгың үчүн. Бир туугандарыма жасаган сый урматың үчүн. Жакын санаалаш үзөңгүлүш досторума кылган меймандостугуң жана мага болгон таза сезимиң үчүн рахмат сага жан бергем. Сен арзуунун айылында арка бел болуп, махабаттын шаарын курууда көмөкчү болдуң. Буюрса сүйүүнүн бактылуу аралында дагы өзүң менен дөөлөттүү каарлыкка чогуу жеткенге Кудайым насип кылсын. Туулган күнүң менен Нурзадам. Эске салсак, Сыймык Бейшекеев жана Жубайы Нурзада айым 1995 жылы баш кошушкан. Ортолорунда 2 уул 2 кызы бар. Андан сырткары Ырчы мырза Аваз Акимовду 4-классында бала кылып алып, Ырчы катары таанылашына салым кошкон деп Барс медиа жазып чыкты.